атасың? Эй, кир кол менен тийбе. Мына сен көзүнчө эле колуңду жуудуң го? Самыны жок элеби? Барып колуңду самындап жууп, анан тамактан. Эми арамда менин жемиштеримди алып атасыңбы? Ой, мен аяган жокмун. Негизи колдорду самындап жууш керек. Дагы эмнени ойлоп таба калдың? Сен троллейбус менен келдиң, акча кармадың, туткаларды, тепкич менен көтөрүлүп келе жатып, кармагычты кармадың. Эми ушул эле чайкап коюу жетиштиби? Мынакей карачы колум таптаза. Бирде кир жок. Жей берейинби? Ой, жебе. Канат, сен билесиң го, микробтор көзгө көрүнбөйт. Алар аябай кичинекей. Кичинекей болсо эле микробтор жоктой болбойт да. Бул эмне зычуу? А мушташ жок. Саламатсызбы, профессор. Акмарал менен жемиштерин аягын жедин. Андай эмес. Мен жемиштеримди аяган жокмун. Бул болсо колум самындап жуай койду. Мынакей колум таптаза. Кенже элимен кызматкер Канат. Микробтор бизге тез жабышарын билбейсиңби? Андай болсо мен силерге оңой эле көрсөтүп берем. Кантип? Эксперимент жолу менен. Ал кандай эксперимент? Бизге суу куюлган идиштер, жылтырактар, анан самын керек. Мындай жылтырактар болобу? Азыр эмне кылабыз? Эми адегенде идиштерге суу куябыз. Анан мына жылтырактарды бияка сээп койгула. Мен болсо жашыл жана көк түстү тандайм. Менде болсо сары менен кызыл түз болсун. Сонун көрүнөт экен, э? Сейбүттүңөрбү? Ооба. Тартынбай колуңарды малгыла сууга. Ай. Сон кene? Ооба, чын эле. Мына ушул жылтырактарды микробтор деп элестеткиле. Эми колуңарды суудан алып чыгып, бир нерсени кармагыла. Көрдүңөрбү? Микробтор заттарга канчалык тез жабышарын байкадыңарбы? Ооба. Бир эле жолу кармаган жетиштүү. Ошол сыяктуу эле биздин колубузга, бетибизге, кийимдерибизге жугат. Биз колубуз тазадай эле көрүнөт, а чындыгында андай эмес. Анткени биз микробду көрбөйбүз да. Ошондуктан оорубаш үчүн дайыма колду жууп туруш керек. Ушул жаман жылтырактар кетпей атат. Кенже элимен кызматкер Канат. Сиз колуңузду туура жууган жоксуз. Мына кесиптешиңизди караңызчы. Туурасы мындай. Туура. Кенже элимен кызматкер Акмарал. Колду жакшылап самындап туруп жууш керек. Манжалардын ортосу, тырмактын астын калтырбаш керек. Мунун баарына 20 секунд убакытты жөнөтүш керек. Мынакей, профессор, жылтырактын баары кетти. Ал эми жемиштер жана дасторконду эмне кылабыз? Биз буларды агын суунун астында жуйбуз. Туура. Мына эми биздин курчап турган зааттардын бардыгы таза жана коопсуз. Туура. Мына кымбаттууларым, колду жууш менен столдун үстүнөн сам менен сүртүүнүн маанилүүлүгүн билдиңерби? Ооба. Канча жолу күнүнө колду жууш керек? Дайыма тамактын алдында. Ошондой эле көчөдөн келгенде, коомдук жайларга, транспортко жана дааратканага баргандан кийин. Чүч көргөндө, жөтөлгөндө жана жанарлар менен ойногондо. Албетте колубуз кир болуп калганда. Бар туура. Көчөдөн келгенде колуңарды гана эмес, бетиңерди жууганды унутпагыла. Зыяндуу, жугуштуу оорулардан коргонуш үчүн оозубузду, мурдубузду,
көзүбүздү кол менен кармабашыбыз керек. Кыскасы, организмибизге зыяндуу микробтор кирүүчү жерлерди жуушубуз керек. Профессор, сиз билесизби, бул тажрыйба мен үчүн аябай пайдалуу болду. Өзгөчө менин кесиптешим үчүн. Достор, силер колуңарды туура жуйсуңарбы? Келгиле флешмоб баштайбыз. Туура кол жуун хэштеги менен үйрөнгөнүңөрдү тарыхы менен Туура колду жуу тууралуу видео жүктөгүлө. Эң кызыктуусун өзүбүздүн каналыбызга жайгаштырабыз.